بسم الله الرحمن الرحيم هل صحيح أن يقال بأن الزوجة Суроо. ليست Үй من кызматын واجباتها анын ичинен التقوى тамак аш والنصر даярдоо, кир في жуу بيت жана زوجها башка ушул сыяктуу жумуштарды وأن ما аткарууга تفعله من خدمة аял милдеттүү لزوجها эмес هو деген فقط сөз من باب туурабы? المعروف منها للزوج Аялы күйөөсүнө көрсөткөн кызматы милдет эмес, бирок ыктыяр үчүн гана болобу? Эгер аялы үй кызматын аткаруудан баш тартса, аялга күнөө жазылабы? Суроодо эскерилген нерселерди кээ бир аалымдар айтышкан. Бирок алардын сөзүнөн да туурараак жооп бар. Бул жерде эки маселеге көңүл буралы. Биринчиден, Аллах Таала айтты: аялдарыңар менен үрп адатка жараша жашагыла. Дагы бир аятта айтты: үрп адатка жараша аялдардын милдеттери болгондой эле укуктары дагы бар. Үрп адат деп бул аятта мусулмандардын арасында илгертен бери калыптанып калган Аллах Тааланын шариятына каршы келбеген жакшы салттар айтылат. Ошондуктан күйөөсү менен шариятка каршы келбеген каада салттарды сактап жашоо аял үчүн милдет. Мусулмандардын арасында илгертен салт болгон жакшы адаттардын бири аялы күйөөсүнө кызмат кылуусу. Күйөөсүнүн үйүндөгү кызматты толук аткаруусу. Бул салт азыр да бар. Аял күйөөсүнө кызмат кылбаса, кантип алар ынтымакта тура алышат? Кантип алар жакшылыкта чогуу жашай алышат? Аллах Таала айтты: аялдар менен үрп адатка жараша жашагыла. Үрп адатка жараша аялдардын милдеттери болгондой эле укуктары дагы бар. Каада салтта күйөөгө кандай мамиле кылуу керек болсо, ошол нерселер шариаттын чегинен чыкпай аткаруу аялдарга милдет экендигине бул аяттарда далил бар. Жогоруда айтылгандай, аялы күйөөсүнө кызмат кылыш керектиги пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям заманынан бери келе жаткан жакшы салт. Экинчиден, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күйөөгө моюн сунууну аялдарга катуу милдет кылды. Ал айтты: эгер мен Аллахтан башка бирөөгө сажда кылууга буйрук бергенимде, аялы күйөөсүнө сажда кылсын деп айтмакмын. Себеби күйөөсүнүн аялда болгон акысы абдан чоң. Эгер күйөөсү аялын жумшаса, аялы моюн сунбаса, күйөөсү ал үчүн каарданса, ал аялга периштелер дагы каарданат. Күйөөсү аялынан кызмат талап кылса, аялы аны угуп, ага баш ийүүсү керек. Шариат тарабынан караганда бул маселе ушундай. Бул маселеде аял үчүн адаттан тышкары бир эле өзгөчө жагдай болушу мүмкүн. Ал өзгөчө жагдай ушул: эгер ал аялдары күйөөлөрүнө кызмат кылбаган чөйрөдөн чыккан болсо. Мисалы, аял бир үй бүлөдөн чыкса, ошол жердин салты боюнча андай үй бүлөнүн аялдары күйөөлөрүнө кызмат кылышпаса, тегинин урматтуулугу үчүн же башка бир себептерден бул учурда аял күйөөсүнө кызмат кылуусу милдет эмес жана бул адаттан тышкары жагдай деп эсептелет. Дагы бир айта кетчү нерсе, адамдарга бир нерсе айтам деген киши акыбалды карап анан сүйлөсүн. Себеби билгениңдин баарын эле айта берүү жарабайт. Сүйлөйүн десең, адамдардын жашоосуна пайда берчү, үй бүлөгө бактылуу алып келчү нерсесин гана айт. Үй бүлөлүк бакыт бул өтө маанилүү нерсе. Кантип күйөөсү менен аял бактылуу жашайт? Эгер алар илимдүү деп угуп жүргөн адам аялы күйөөсүнө кызмат кылбай деле койсо боло берет деп айтып жатса, кантип алар бактылуу боло алмак эле? Эгер күйөөсү келип, тамак барбы деп сураса, аял ага: мен сага кызмат кылбай деле койсом болот экен, бул тууралуу мага устаз айтты деп жооп кайтарып отурса, шарият талап кылган эрди каттын ортосунда сүйүү каякта? Кантип күйөөсү аялы менен жакшылыкта жашай алмак эле? Бул шарият, бул нерсе шариаттын максаттарына каршы келет. Ошондуктан жакшылап түшүнүш керек. Себеби билген нерселердин баарын эле жая берүү туура эмес. Балким шариаттын максаттарын ишке ашырган гана сөздөрдү таркат.
Кээ бир адамдар өздөрүнүн илими же түшүнүгүнүн аздыгынан бир китепти окуп, андан бир өөн учураган маалымат көрсө, дароо элдерге жайып жиберет. Анысында алымдар ушинтип айтыптыр деп коет. Туура, кээ бир алымдар антип айтышкан. Бирок антип айткандар адамдарга жакшылык жаратып бербейт. Ошол үчүн бул жерде бир маселе бар. Мен дайыма бир туугандарыма эскертип келем. Эгер адам сүйлөгүсү келсе, 3 нерсени эске алуу менен сүйлөсүн. Биринчиден, анын сөзү шариатка ылайык келген акыйкат сөз болушу зарыл. Себеби кээ бир алымдардын айткан сөздөрү шариаттагы далилдерге туура келбей калат. Экинчиден, ниет түз болуусу зарыл. Сөз айтсаң, тек Аллахтын жүзү үчүн гана айтышың керек. Аялдардын сүймөнчүлүгүнө же адамдардын симпатиясына ээ болуу үчүн болбошу керек. Алар билбеген ажайып нерсе айтып, аларды таң калтыруу аркылуу аларга жагынам дебеш керек. Тек Аллахтын жүзү үчүн гана айтышың керек. Үчүнчүдөн, ар бир сөз өз орду менен айтылуусу, туура натыйжаларды берүүсү, жакшылыкты таркатуусу жана жакшылык алып баруусу керек. Эгер сүйлөгөн сөздүн жакшылыгына караганда жамандыгы көбүрөөк болсо, андай сөздү ташташ керек. Андыктан жубайларга айтарым, ортоңордогу достукка, үй бүлөдөгү бактылуулукка жана ынтымакка умтулгула. Аллах менен касам ичем, үй бүлөдө тынчтык болмоюнча жүрөктө тынчтык орнобойт. Ал эми Аллахтын китебине жана пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү менен жашамайынча жүрөктө жана үй бүлөдө тынчтык орной албайт. Бул маселелер боюнча 2 диссертация жазганмын. Экөө тең басып чыгарылган. Биринчиси үй бүлөнүн бактылуулук себептери. Экинчиси жубайлардын акылары деп аталат. Бул диссертациялар Куран менен пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн алынган далилдерге негизделген. Жана алар жакшы пайдасын берсе экен деп тилеймин.